Азыркы учурда 42 жаштагы бейтапка лапароскопиялык ыкма менен операцияны жасадык. Бул бейтап көп жылдан бери тамак ичкенден кийин боор тарап ооруп, постоянно диетада болуп жүргөн. Операцияга бардык анализдерди тапшырып, диагностикалардын баарын өткөзүп, операция ийгиликтүү өттү. Бейтап бир 10 күндүн ичинде өзүнүн кызматын өтөгөнгө даяр болот. Лапароскопиялык стойканы биз 2023 жылы Коргоо министрлигинин колдоосу менен алып, ушул өзүбүздүн хирургия бөлүмүнө койгонбуз. Бишкек шаарында, аскер госпиталында жана Ош шаарында бул ыкма менен азыркы учурда ийгиликтүү операцияларды жасап жатабыз. Жалпы хирургиялык, гинекологиялык, урологиялык операцияларды кылып атабыз. Андан тышкары ушул стойка менен эле артроскопиялык ыкма менен разрыв, менископатия деген диагноздор менен бейтаптарды тизесин дагы операция кылып атабыз. Бул ыкма менен негизи аскер госпиталында кылып атканыбыз көп. Биздин аскер кызматчылары информация албагандан себептүү көбү ушул жеке клиникаларга барып 40 миңден 100 миңге чейин акча каражатын коротуп кылып келип атышат. Биз аскер госпиталында биздин өзүбүздүн жобобуз менен аскер кызматкерлерди ушул ыкма менен операция кылып, баардык жактан диагностика кылып, сакайтып чыгарганга биз милдеттүүбүз. Биз азыр аскердик медицина кызматын мындай жалпылап айтканда 3 багытта өнүктүрүүгө аракет кылып жатабыз. Бул биринчи инфраструктураларды оңдоо. Азыр уже тиешелүү чечимдер бар. Ушул жылдан баштап Ошко, Бишкекке аскердик госпиталдар, аскердик бейтапканалар салынып баштады уже. Ош шаарында уже Коргоо министринин катышуусунда капсула салынды жакында. Экинчи багытыбыз бул ошол салынган медициналык имараттарды заманбап медициналык жабдуулар менен толуктоо. Алдыңкы технологияларды, алдыңкы ыкмаларды биздин аскердик госпиталдарга алып келели деген үмүтүбүз бар. Биз тактикалык звенону да унуткан жокпуз. Аскердик бөлүктөрдө да медициналык пункттардын абалын оңдоо боюнча да иштер жүрүп жатат. Мындай жогорку технологиялык операцияларды мындан дагы өнүктүрүүгө аракет жасап атабыз. Биздин хирургдар, биздин врачтар ар кандай татаалдыктагы операцияларды жасоого даяр. Кыргызстандагы саламаттык сактоо министрлигинин алдыңкы мекемелеринин деңгээлине жете турган үмүттөрүбүз бар. Андан да ашат турган үмүттөрүбүз бар.